Ой, байкуш дейт, анын эчтекеси жок. Бечара ал, бечара адам, байкуш адам дейт. Ушундай бир киши, анын аялы жок болсо дейт. Десе анан сахабалар айтышты, о Алланын элчиси, эгерде байлыгы көп болсо дагы, ал адам эмне, мискин болуп калабы? Десе пайгамбарыбыз айтты, эгерде анын байлыгы көп болсо дагы деп. Демек бойдоктун дини толук болбойт, бойдоктун тобасы толук болбойт, бойдоктун жашоосу таза болбойт, Аллага бара турган болсо таза жолуга албайт. Бул хадис ошо үйлөнбөй жүргөн баардык жигиттерге арналат. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anh айтат: эгерде менин жашоомдон бир эле күн калды деген нерсени билип калганымда, анда мен Алла Таалага аял менен жолуккандын аракетин кылат элем, ошол күндү мен никеге үйлөнгөнгө жумшайт элем. Анткени мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын айткандыгын укканмын, силердин эң жаманыңар бойдогуңар деп айткан. Бойдоктор үйлөнгөнгө убакыты келип дагы, бирок дагы эле үйлөнбөй жүргөндөр силердин эң жаманыңар деп пайгамбарыбыз айткан.